Саламатсыздарбы, урматтуу Батма-Бат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Сиздер менен бул чыгарылышта Мурат Салихов көчөсүндө жайгашкан Владимир Ильич Ленин мектебиндеги ичинде магазин бар. Кандай азык-түлүктөр сатылып жатат? Мөөнөтүнө көңүл буруп карап койсок, бүгүн 14 январь 2022 жыл. Анда сиздер менен бирге кеттик. Бул азыр Ленин мектебинин ашканасы. Ичинде биздин ушул жерде 1000ден ашык окуучубуз бар, окуучуларыбыз, балдарыбыз бар. Ошолор кандай тамак жеп жатат, кандай азык-түлүк мөөнөтү өткөн эмеспи? Ичинде дүкөнү бар. Ошону сиздер менен бирге көрүп алсак. Yok, hazır kurayım da. Yok, magazinde açık verin. Şu жерден балдар азыр дайшыраак алып чыгып кетти. Ишенбесеңиз барып көрсөтөйүн ошо баланы. Барып келели. Мына көрдүңүздөр, магазинди жаап салды. Мен келгенде ачык турган болчу. Ичинде дайшыраак эмелерди эле көрөм, эже. Жаш балдарыбыз кандай тамак жеп атат? Ошол эле. Жок, магазиниңизден кандай тамак сатылып атат? Азык-түлүк. Жок, көрөйүк да, майлы, ичиндегилер. Тартып койсоңуз, ичинде уруксат берген жок. Эжек мектеп директорунан уруксат сурайт десек, канча эжеке дагы өзү жок экен, завуччу дагы жок экен, бирге келейик дедик эле. Ошол айтты да, через гарона уруксат бар кетти. Мурда через гарона иштеген эмессиздерби? Гарона текшериш керек да негизи. Мен бул жака ажыяны келем, эже. Мен бүгүн жалаң мектептин ичиндеги магазиндерди текшерем, ашкананы эмес. Сиздерге дагы ажыяны келем, сиздики таза, мен билем. Ооба, билем. Жок, мага магазиндин ичинде сатылып жаткандарды гана көрүшүм керек. Сиздерге дагы ажыяны бир күн келем, Кудай буйрса. Себеби сиздин ашканаңыз таза. Мен 100% айтабам. Ашкана магазинди эле текшерген келгем. Азыранда Жомарт Ленин гимназия келгенбиз да. Макул. Саламатсыздарбы, бул азыр гимназия мектебине жатаканасына жакын жердеги магазин. Себеби ал мектептен чыгып ушул жерге магазинден, дүкөндөн окуучу балдарыбыз алат. Кандай азык-түлүк алып жатканын анда сиздер менен бирге көрүп алсак. Кандайсыз? Бизди көрүп эме кылсаңыз керек, Батма-Бат YouTube каналы. Биз азыр мектептердин жанындагы дүкөндөрдү текшерип коймокчу атабыз. Менин атым Батма. Бул 15-10-21 04-03-22 жылга чейин жараптуу. Мынаңыз, мынакен. Көңүл буруп карап койсоңуз, өчүрүп турсаңыз 5 мүнөт сураныч. Сиз күтүп туруң мени. Бул мына мөөнөтү өткөн. 15 май 21 жылы чыккан. 02-10-21 мөөнөтү бүткөн. Бул сатылбайт. Себеби бул жерде мектеп бул 17 январга чейин жарактуу. 30-07-21 17-01-22. Байке, мынаңыз мөөнөтү өтүптүр. Карапка берсең, карапка гана салары. Бул жерде мектеп жакын. Гимназия мектеп, Ленин мектеп. Ошого балдар бизе алып жеп алышы мүмкүн.
Şöyle canlı oturuyorum. Direkt aralaş gitken o şöyle. Direkt aralaşsa dağı Keçeli aldırdık da. Keçinde alıp Şunun karap. her birini aldığında. Direkt köngül burbağanыңızдар мененчи. Sizin badarınız şey olar. Direkt size toğut koysunlar. Benim içinde kelip aldım. Ben karapkada alamaz da. Sizler oşo karapkada alasızlarбы, paketке alasыздарбы, мөөнөтүн карап алсаңыздар, суранып. Бул 13.07.21 чыккан. 10.01.22 мөөнөт өткөн бүгүн 14 январ 2022 жыл. Мынаңызда мөөнөт өткөн. Бул 21.02.22. Бул дагы мөөнөт өткөн. Жок, 4 күн өтүп кеткен. 10-ында бүткөн, 10 январда бүгүн 14 январ 2022 жыл. Бул дагы өткөн. Бул дагы өткөн. Мунуңуз 21 январга чейин жарактуу. Бир карапка берсеңиз? Tamam, şey koyalım. Жок, сиз карапка бериңиз, мен сизге өзүңүзгө бербейм. Бул жерде мына алкоголь балдарыбыз сухой жейт да, мунучу. Мына жерде чыккан датасы турат. Кайсы күнгө чейин жарактуу жок да. Ушуну алкоголь фирмасыга айтасыз. Качан чыккан күн мына жерге жазып бергиле деп. Он 5-ci dekar 2022 жылга чейин дейт. İçini açıp verseniz, içini açıp көрөлү. Жок, açıp көрөлү бир. Бул эмеде. Бул 26.10.21, 26.10.22 жылга чейин жарактуу. Чупа-чупуз. Печеньяңыздын үстүндө коньяк жатат. Жаш балдар алып жейт. Өзү негизинен мектептин алдында спиртной сатканга мүмкүн эмес, билесиз, Бу мына жасалган, даярдалган күнү 27.09.21. Кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Бул супер кончик 30.06.22 30.10.21 чыккан, 22 жылга чейин жарактуу, июнга чейин. Калгандары бар эле. Бул жарактуу 22 жылга чейин экен. Жок болсо отура элек ушунда. Жок болсо отура элек дейм ушунда. Жок, кана ошол документиңиз. Саат канчадан канчага чейин сатасыз? Спирт ичимдиктерди. 9га чейин, кечки. Кечки 9га чейин? Жергиликтүү бийликтер эме чыгарганын билесиз, Билем. Азыр ошо самопал ичкендердин артынан авария көп болуп атат, өлүм житим көп болуп атат, оору көп болуп атат. Айрыкча цирроз печень. Sen çıkan tabi beresiz? Kalktan bileyim mi? Nege kalktan bileyim deysiz? Alganda berdi oysa. Söz bizge söyleyici alıp gidip de turip alganda almaştırıp gidip ekinci jol turayım. Sandwich bravo. Oşton çıkan. Kayсы күнү чыккан жок, бирок 22 январга чейин жарактуу деп жазып койгон. Бул туура эмес. Себеби бул 3 саат 4 саат эле. Майонез эме кошулгандан кийинчи. Мүмкүн бекен? Муну азыр балдарыбыз жакшы көрүп жейт да, себеби азыр жей турган эмес болуп калды да бул. Муну сатпайсыз. Кача мөөнөтү кайсы күнгө чейин жарактууну алып келет, анан кийин сатасыз да. Уже булчылдап калыптыр. Карма? Кармасаң жумшак. Жок, андай сен деген башкача болот. Тез даярдалуучу, тез бузулуучу эме болуп эсептелинет да.
бир коробка салып возврат кыласыз да өзүнө элечи. Бул 17 декабрь 21 жыл чыккан. 1 январь 22 жылы мөөнөтү бүткөн. Бүгүн 14 январь 22 жыл, Муну да калат. Аларды возврат кылып турасыз, келбейт. Бул 27 январга чейин жарактуу. Жок, возврат кыла турган болсоңуз, бул полкада турбаш керек. Мына ушунча күнү возврат болбоду. Бул веселый молочник деген 03-10-21 чыккан. 24-10-21 мөөнөтү бүткөн. Сатылуу мөөнөтү. Бүгүн 14 январь 2022 жыл. Бул дагы мөөнөтү бүткөн. Бул дагы 17 декабрь 2021 жылы чыккан. 1 январь 2022 жылы мөөнөтү бүткөн. Муну возврат кыласыз. Сатылбаш керек эле. Давно эле кеч алдым деп атасыз койке. Кечкурун бир карап, тазалап кетсеңиздер, өзүңүзгө эле жакшы, балдарыңыздын ден соолугуна жакшы. Мына чечен качан чыккан, кайсыл жерден чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу, мөөнөтү жок. Ошону дагы ушул фирма алып келет, айтасыз. Мөөнөтүн кой бергиле мага. Кайсыл жерде чыккан. Юристке адрес болсун ар бир товардынчы. Ар бир товардын сатууга уруксат сертификаты менен болот да. Мына тойбос деле мөөнөтү жок да. Сосискалардын качан чыккан, кайсы күнү чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу. Бул колбаса. Бул деле ошондой. Качан чыккан, кайсы күнү чыккан. Мүмкүн бул 10 жыл бир складта жаткандыр. Бул жерге факт качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу. Ошону жазсын, келгенде айтасыз. Мындан карасаңыз уже жалпайып эме болуп калыптыр. Жалпайган жок. Жок. Калды эле кылып. Сөз жакшы эмес. Азыр балдар ушуну курук эле алып колуна салып жей берет да. Ушунайынан балдарыбыз көп ичи курттап, курт оорусуга чалдыгып атат деп ойлойм. Себеби бул өтө зыян. Качан чыкканы бар, кайсы күнгө чейин жарактуу жок да. Ушундай товарлар келсе албаң. Мага кайсы күнү чыкканын таап бериң. Кандай албаш керек? Кайсы күнү чыкканын жерге жазсын, анан кийин ал. Алар каса жазылат деп 6 ай сүрөт дейт. Жок, бул кана. Муну мынтип таап эл окугучу билесизби? Өзүгө айтпайсың, Сиз сатып атасыз элге ушуну, жаш балдарга айрыкча. Эмнеге сатабыз да? Сиз алып келгенден кийин сатабыз деп эме кылбаң, чоң сүйлөбөң эке. Сиз элге сатып атасыз акчасын алып. Туурабы? Сиз дагы ошолордун байытып атасыз, ошолордун чөнтөгүнү. Сиз ошолорго айтың, мынанын эмесини качан чыккан күнү алып кел бергиле. Кааласаң албаң. Сиз элге таза тамак бериң, ошол эле. Сиз мөөнөтү менен сатың, болду, сизге эч кандай эмем жок. Сураныча. Элде таза тамакка эме кылышыбыз керек да. Лицензия бул карт Баткендики налоговая служба Кыргызской республика Бишкектики экен го. Байке, бул Бишкектики го? Баткендики берилбей, Баткен жок, Баткен отдельно бербейби сиздерге? Сатыла берсин деп. Үйдөгүлөрдөн сурап эме кылып коюңуз, Макул, рахмат. Азык-түлүктөр сатылбайт. Өзүңүз мусорго алып барып ургутасыз, Муну жаш балдарыбыз өтө жакшы көрүп жейт. 10 январь 2022 мөөнөтү бүткөн. Бүгүн 14 январь. Карман. Кайра сата турган болсоң, мен келемин. Капа болбоңуз, жаш балдардын ден соолугу үчүн мен өзүм кыргызым. Муну кече экен каяктан билесиз? Кече даярдалган деп таап бериңчи анда. Таап бериң, макул. Жок, кече жасалган деп кайсыл жерде жазылып турат. Ошону таап бериң, макул. Сөзүм жок. Муну возврат кыласыз. Мага
чыккан күнүгө чейин жазып бер деп ушул фирмага айтат. Браво деген. Оштон келеби? Качан чыкканын жазып бергиле. Кайсы күнгө чейин жарактуу? Муну сатпайсыз, а? Сатпайм деп. Менин номерим YouTube каналымда турат. Алсаңыз болот. Мына дагы ыргытасыз. Муну ыргытасыз, булар да? Мусорго ыргытамын деп азыр эфирге айтып койсоңуз. Жок, бетиңизди тартпайт, биз ыргытабыз. Макул, чапайт. Мен чыкма болот да. Макул. Майли, болуптур, кечиресиз, а? Макул, ишиңиз келгилек. Макул. Биз Муктар Нургазиев көчөсүндөгү магазинге киребиз. Себеби бул жерде гимназия мектеби бар. Ошол жердегилер бизге сабактанышат. Кандай сизге жакшы. 22. Менин атым Батма. Сураттансаңыздар керек, Себеби бул жерде мектеп бар. Мынаңыз мөнөт өтүп турат, 17.05.21 02.12.21 2 декабр 21-жыл мөнөт өтүптүр. Бир карапка берсеңиз. Муну сатууга болбойт да азыр. Жаш балдар, тим более мектеп окуучулары келип, мөнөтүн карабай эле алып алышы мүмкүн. Муну возврат кыласыз. Мен өзүм алып барып өрттөбөймүн. Возврат кыласыздар. Сиздер деле акчага сатып алгансыздар. Элим дагы акчага сатып алып атканда таза, мөнөтү жарактуу. Эми алыш керек. Бул 2022. Кетчүп 7 январь 2020 жылы чыккан. 7 ноябрь 21 жылы мөнөт өткөн. Мына кетчүп, мына 7 ноябрь 2021 жылы бүткөн акыркы мөнөтү. Бүгүн 14 январь 2021 жыл. Мына нормально, мына 01.06.21 01.12.2022 1 декабрь 2022 жылга чейин жарактуу соус. Бул дагы жарактуу 18 январь 2022 жылга чейин. Келгенде мөнөтүн карап алсаңыздар жакшы болот, Мага дагы жардамдашасыздар. Элимдин дагы ден соолугу жакшы болот. Мына 28 сентябрь 2021 жылы чыккан. Кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Ай жазылбы? Жок, мынаңыз дагы ошол кетчиптен 7 ноябрь жок. 7 ноябрь 2021 жылы мөнөтү бүткөн. Мына 7 октябрь чыккан. Кайсы күнгө чейин жарактуу жок? Мына бир жыл экен мына сен жаңы. Кана? 12 айда турат. Я сактоо мөнөтү. Кайда турат? Срок хранения 12 ай. Бүгүн сентябрь кыйналбайсыздар. Азыр эми карай турган болот. Мурда карабай алып, мен өзүм карап коп элимдин ден соолугу үчүн өзүм чыктым. Кыргызым узак жашасын деген уран менен. Ошол уранга жараша болуш керекпиз да биз дагы. Биринчи эл өзүбүз оңолуп, биринчи сатуучулар кичине коркуп сатсак, мөнөт өткөндө да жок таза деп сатсак, үйгө апарып жеп алып, эми болбойт да. Отравление болот, кыйналат. Возврат боло турганды холодильникке салбайсыз. Отдельный возврат деп полка коюп коесуз. Возвраттын только ошол жака коесуз. Жок, энди бул биз муну билебиз да, биз сатпайбыз да муну. Жок, мүмкүн бияктан башка бирөө келип алып алат. Жок, албайбыз. Жок, эже, жаным эже. Возврат деп алып коесуз. Хорошо. Возврат деген полкага коюп коесуз. Возврат мөнөтү өткөн деп жазып турупчу. Эл ошону көрүп окуп албайт.
Сұраныча. Аналар өтүп кеткенде буларды эми алмаштырыш керек. Буларды дагы возврат кыласыз. Ошон үчүн булар ошол жакта турат да, эгер булар Жок, возврат. када койгондо бияка коет. Жок, возврат. Немелечи? Мынаны дагы алып келген адамга айтасыздар. Муну азыр жаш балдар айрыкча жакшы көрүп дейт да. Качан даярдалган, кайсы күнү чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу, кандай балдар жегенге уруксат. Мисалы ар кандай оорулар бар да азыр, сарык бар. Жаш балдарыбызда күч алды айрыкча. Туурабы? Ошолор жесе бул терс таасирин тийгизет да. Мали эми ушул сен немени көргөндөн бери ким келсе ошо карап алып да. Мурда аны өтөйт. Анан үйгө көптөгөн али суроо өтүп кеткен продукцияларды алып беришти. Ооба. Үйгө алып барбай аны мал калгабызды алып бардык да үйгө. Мына ушундай болсо алыңыздар. Мөнөтүн караңыздар, болду. Бирөөсүн карасаңыздар эле уже жетиштүү. Азыр эми келгенде кечээ колбасак келген экен, суроо жазылган эмес экен, возврат кылдык да. Болот. Бул 15-январь эртең бүтөт экен, а? 25-декабрь 21-жыл чыккан, 15-январь 22-жылга чейин жарактуу. Эртең акыркы күн. Бүгүн түнкү 12ден кийин уже мөнөт өтөт. Эртең алынат. Жок, сатылып калат. Базарыңыздагы болсун. Бул 27-жылга чейин дейби? Жок, бул саат экен окшойт. 10:03:27 дейт. 10:03:27 бар эле, 19-январь. Анан мына тойбоз колбасаларын дагы айтасыздар. Айттым ошо. Мөнөтүн кой бергиле деп. Булардан албадык да кечээ алып келген. Албаңыздар. Качан мөнөтүн койсун алыңыздар. Болсо албайбыз тең. Шуга албайбыз дедик да. Сиздер дагы кеткиле десек албады да. Күйүштү каалабайсыздар да. Аларды ойлоп сиздер алып алсаңыздар, сиздерден эл албай коет. Мөнөтү менен сатылган азык-түлүк алсаңыздар жакшы. Сен немени көргөндөн кийин өзүбүз полный тазаладык да. Мына 21-январь 2022-жылга чейин жарактуу. 6 күн бар экен дагы. 7 күн бар экен. Сиздерге мисалы чоң көрүнгөн балдар сигарет бериңчи деп сураса, сиздер эми сурашыңыздар керек. Паспорт. Конечно. 18 жашка толгонсуңбу? Паспортсуз бербеңиздер. Кокус тутулуп калсаңыздар штраф салат, Сигарет чоң балдар көрүнөт да эми, жаш эле балдарыбызчы. Окуучу балдарыбыз кирип, эже сигарет берип коюңчу десе, акчасына кызыгып берип койбоңуздар. Сураныч. Рахмат. Турат, мына бул жерден азыр айтып коеюн, Бул жерден ушул магазинден 2 кетчуп, 1 чипс мөнөт өткөн. Муну сатпайсыздар, Муну ыргытып, эме кыласыздар. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Жыйынтыгы бар десем болот да. 3 эле нерсе чыкты. Рахмат. Туура түшүнүп, рахмат. Ишиңерге ийгилик. Салихов көчөсүндө жайгашкан магазиниңиздин аты эмне? Экинчи магазин, гимназия мектептин жанындагы. Бул 30:03:21, 30:11:21 мөнөт өткөн, эже? Келсеңиз? Бир карап кала келсеңиз? Мөнөт өткөн. Бул 01:03:21, 11:12:2021 мөнөт өткөн. 1-декабрь 21-жылы өткөн. Бүгүн 14-январь 2022-жыл. Эжеке сураныч берип, эме бербейсизби? Макул, коробка берсеңиз, мен алып коеюн, өзүңүз эме кыласыз. Коробка алып, салып коюн, эже, сураныч. Бул дагы ошондой. Эжеке. Бош коробка жок да, мен өзүм алам азыр. Пакет бериңиз да, бош пакет жок, бериңиз. Сураныч. Мына ушуну 75 сомго сатып алып атабыз. Мөнөтүн карап, көңүл буруп алсаңыздар, сураныч элим. 75 сом. Кайсы эмеден келдиңизби? Мен Батмабат YouTube каналы. Айтты, мындай эме туран эме жөн эле келип тартып. Саламатсызбы деп кирдим. Мен өзүм айттым, өзүмдү айттым, сиз эже мөнөт өткөн товар сатып атканыңызды көрүп туруп, мен сизге кандай десем, саламдаштым. Саламды кабыл албадыңыз. Мен сразу эле айттым сизге. Мен сени клиент деп ойлодум да. Сиз ар бир клиентке саламдашышыңыз керек да, туурабы? Саламатсызбы деп. Пакет бербейсизби? Сиз маданиятты билип, ушундай просрочка сатып атасыз, мөнөт өткөн. Бул жерде себеби жаш балдарды салып жейт. Жомарт мектеп бар, гимназия мектеп бар.
Балдардын келечегин ойлобойсузбу же? Өзүңүздүн чөнтөгүңүздү ойлобойсузбу. Баркен эже, сиз эмнеге эме болуп атасыз? Бул каяктан чыккан? Бул балдарыбыз сүйүп жүргөн попкорн. Кайсыл жерден чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу, эч жеринде эч нерсеси жок. Жок дегенде чыккан жери дагы жок, адреси. Кайсы күнгө чейин жарактуу? Мүмкүн бул жерде 1 жыл тураттыр. Жок. Мунуңузда сатылбаш керек эже. Алып коесаң. Ошол фирмага айтасыз, качан чыккан. Коёбуз. Мына еттериңиз уже катып болбой калыптыр. Лагман кайсыл жактыкы? Мына бул колбасаңыз бетти ачык халыңте жатат, кесилген бойдон. Туура эмес муну? Бул мына каймак 15%. 8 декабрь 2021 жылы чыккан. 7 январь 2022 жылы мөөнөтү бүткөн. Бүгүн 14 январь 2022 жыл. Полкаңызда турат дагы деле. Баары ушундай. Баары ушундай. Уже 7 күн өтүп кеткен мөөнөтү. Тем более бул молочныйдан отравление тез болот. Бул 23 ноябрь 21 жылы чыккан. 28 декабрь 21 жылы мөөнөтү бүткөн. Бүгүн 14 январь 2022 жыл. Дагы деле сатылып атат. Гимназия мектептин жанында, магазинде. Бул дагы 7 январь. Бул 11.01.22 жылга чейин жарактуу деп жазып берген. Муну окуучуларыбыз айрыкча жакшы көрүп жейт, себеби даяр тамак. Ушуну алып жейт, бирок мөөнөт өткөн. Качан чыккан күнү жок. 11 январь 2020 жылга чейин жарактуу деп эле жазып койгон. Качан чыкканы белгисиз. Ошондой болсо дагы бүгүн 14 январь 2022 жыл. Бул 11 январь бүткөн. Жок, жакшы, тынчсыз. Гүлүң кандай гүлүң? Кайсы гүлүм? Кайсы күнгө чейин жарактуу? Жок. Наны дагы сурасаңыздар, балдарыбыз жакшы көрүп жейт. Кайсы жерде чыккан? Кайсы күнгө чейин жарактуу? Бизде каракасына келет. Ошону көрсөтөйүн деп чыккан жерим жок. Мөөнөттү жарактуу азык-түлүк сатсаңыз эч кандай эбим жок сизге. Мына жумуртка канча күнгө берилген? Ар бир товардын ушунча күнгө чейин жарактуу деген эмеси болот да. Бул качан чыккан, кайсы жерде чыккан? Сертификат берилет да сиздерге? Бул каяктан чыккан? Кызыл жолу? Кызылбел? Кызылбелден келгенге айтасыз. Качан чыккан, эмнеге бир эмнеге лицензиясын илип коесуз. Бул кайсы күнгө чейин, канча күнгө чейин жарактуу? Өзү 10 күн эле болот да булар. Пакет берсеңиз? Мерия көрүп атасыз мусорго апарып урутканына. Берсеңиз? Bir paket verip koymuşça o ayı отпайсыздар го? Ruska жок го? Сатуучудан сурасаңыз. Sizden? Бал не кылып татсаң? Бул
Bunun аты эмне? Мынан чипсы. Бети ачык. Кайсыл жерден чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Муну балдарыбыз өтө жакшы көрүп дейт. Эжеке, сураначы. Жаш балдарыбыздын келечеги үчүн мөнөтүн көрүп аласыңдар. Алба? Жок болсо алба. Мөнөтүн кара, мөнөтү болсо ал. Мүмкүн бул 1 жыл, 2 жыл жаткандыр. Алып чыгып жесең, мүмкүн айнып калгандыр. Качан билесиң? Мөнөтү жок мунун деле. Мөнөтүн карап алгыла, бир пакет берип койсоңуз. Бул мөнөт өткөн эмелер. Каймак, сэндвич, сусундуктар. Бул сок 29.03.20 чыккан. 29.03.21 мөнөтү бүткөн. Бүгүн 14 январь 2022 жыл. Почти 1 жыл. 1 жыл. 1 ай. Дагы бир пакет берип койсоңуз, эжеке. Урматтуу окуучулар, мөнөтүнү карап алгыла. Мөнөтү жокпу, албагыла. Силер дагы ата-энеңер акча берип жөнөтөт. Таза тамак жешиңер керек. Бул соктун мөнөтү өткөн. Дагы бир пакет бериңиз, эже. Пакет берип койсоңуз. Азыр муну мен сиздин көзүңүзчө ана мусорный эмеге төгөм. Жаныңызга мусор турат, көрөсүз. Мына бул азыр экинчи магазин, гимназия мектептин жанындагы. Ушул азык-түлүктөрдү азыр мусорга төгөбүз. Сатууга мүмкүн эмес. Үчүнчү магазинден чыккан кетчуп мөнөт өткөн. Сатылбайт. Бул жерде окуучулар, гимназия мектеп жакын болгондуктан окуучулар кирип алат көп нерсени. Бул мөнөт өткөн сок. Мен экинчи жылы бүткөн мөнөтү. Бүгүн 7 күн өтүп кеткен. Жерде гимназия мектеп жатканасы жакын, окуучулар мына кирип чыгып ушул жерден тамактанышат. Үчүнчү магазинден чыккан сэндвичтер мусорго ыргытпаймын, бирок бир капка салып, малы бар жашоочулар болсо алып кетсе болот. Малга бергенге бирок аны дагы турап даярдап беребиз өзүбүз.
себеби өзү алып барып же балдары билбей алып жеп алышы мүмкүн. Муну мен мусорго ыргытпаймын. Жанындагы магазин. Ушул жерден мектептен чыккан окуучулар кирет. Көрүп ресторан. Мөнөт өткөн эме боюнча. Мына курутуңуздун бетин жаап коюңуз. Анан да контейнерге салып. Бетин жаап койсоңуз ачык болот. Анан мынау кайсы жерден чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу жок да? Ушу алып келген фирмага айтасыз. Сураны чечем. Мыналарыңыздын бети ачык турат, жаап коюңуз. Керек адам өзү ачып ала берет да. Жаап койсоңуз. Yüzü kayısıl жерден çıkan жоқ па? Çeyin 29.09.23 2023'e çeyin. Anan sizlerden suran açımacı. Bana da alıp gelsel albanızlar. Sebebi mektepte nerede kança 1,5-2 жақын окуучу бар. Жаш балдарыбыз чыгып алып жеп алат. Качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу, кагазы жок, эмнерге этикеткасы жок, маркировка деген жок. Албаңыздар. Качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу. Ошолору жок да. Мынандай нормальный да? Мөнөтү менен кагаз. Ярына көрүнүп турат. Анан мына сууңуз. Баткенден чыккан суу. Бу тозаланган Өзбекстан экен. Кайсы күнгө чейин жарактуу, качан чыккан жок мында дагы. Мына айрыкча жаш балдарыбыз келип ичет. Ушундагы алып коебуз, бирок 08-10-21 08-03-22-жылга чейин жарактуу. Мында жарактуу. Мынаңыз 29.07-21. Муну аласа. Коробка берсиңиз. Жаш балдарыбыз айрыкча ушундай нерселерге көп көңүл буруп калды. Эмне жаш көрөсүңөр? Сен муну кантип yapасың? Азыр сухой дейсиң, муну алып жебейсиң. Бул сенин казаңа зыян. Мусор. Бүтүшкө 3-4 күн болсо коюп коебуз, же дагы бар да. Мынаңыз дагы даярдалган күнү бар. Мына даярдалган күнү бар. Кайсы күнгө чейин жарактуу? Белгиси мүмкүн бул складта 10 жыл тургандыр. Кайсы мөнөтү 9 ай. 9 ай бар экен. Мына 10-12-21 чыккан. Бишкектен чыккан, өзүдөн чыккан өндүрүш. Кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Мына 10-12 чыккан. Кайсы күнгө чейин жарактуу жок. Бул курсы өтө азыр балдар жакшы көрүп жейт да. Ушундагы эме болсо. Рахмат эжеске сизден аз эле эмне чыкты? Мөнөт өткөн. Аны мусорго ыргытасыз. Себеби бул жерде окуучулар кирип алып жеп албасын, сураныч. Ушинтип көмөктөшүп, алып келген достатчтардан мөнөтүн карап алсаңыздар, сиздерге мөнөт өткөн товардарды келип берип коюшу да мүмкүн да. Берип жүргөн ушул күнгө чейин көңүл буруп, жакшы карап койсоңуздар, балдарыбыздын ден соолугу үчүн, өзүбүздүн балдарыбызга. Рахмат. Чоң рахмат. Сиз азыр мына биз азыр 3-чү мектепке келдик. Жомарт Бөкөнбаев атындагы бул жерде 2000ге жакын окуучуларыбыз билим алат. Анын ичиндеги магазинде кандай азык-түлүктөр сатылып жатканын сиздер менен бирге көрүп алсак. Мектептин ичиндеги буфетке келдик. Минутка экен.
Бул жерден окуучулар акчаңарга сатып ал дейсиңер, кандай даярдалганын көрсөт. Неге рұқсат жоқ? Бар. Қағазым бар үшін кейін ерекеліп тұрмыз. Емне қосылған? Цехіңіз қайсыл жерде? Абдулла? Цехи. Бетін жауып қойса. Қачан даярдалған? Қанша саатқа чейин? Мына идишиңиздин кирин кырың эже. Кирини кырың. Ушуну бир жууп тазалап, бетини марли менен жабасыз. Мына мөөнөтү өткөндөр айрыкча ушулар сатылып атат. Мөөнөтү жок. Ишенбесеңиз мына мөөнөтү жок мында. Мектеп директорун чалып коесуңарбы? Салфеткаңыз барбы, көрсөңүз? Бул ушинтип алып кеп берет экен. Качан даярдалганын сурабайсыздарбы? Мына. Шуну балдарыбыз коробкасын түсүнүп караң эже. Кир. Түндө жасап алып келет. Түндө жасалган болсо дагы балдарыбыз өзүнүн акчасына сатып алып жеп атат да, туурабы? Bir kusogunu kaç sırrın satarsın? 25. 25 sırrın. Beti açık жатат эже бул жакта. Мына карап, азыр мен муну кесип бөлүп салып коем деп чыгарып. Жок, ошонун мөөнөтү менен бүгүнкү числону коебуз. Мунулар дагы. Качан даярдалган, кайсы күнгө чейин жараттуу? Жок. Мына да жок да. Айрыкча кайсы нерселерди саткыса, сураныч, кайсы күнгө чейин жараттуу? Ошону көрүп аласыз. Мага апке бергендердин сатамда. Апке бергендердин сатам дейбиз. Сиз качан чыккан, кайсы жерден чыккан? Бул Өзбекстандан чыккан өндүрүш. Курут экен. Кайсы күнгө чейин жарактуу? Жок. Составы дагы жок, курамында эмне бар? Мүмкүн буну бирөө ичсе аллергия чыгат. Жаш балдардын эле тамактанып атат бул жерде. Мынаны сатууга болбойт эже. Жок, мөөнөтү. Качан чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу Өзбекстандан? Сатпайсыз. Анан ар бир мектептин мындай курси дагы мына 30-ноябрь 2022 чыккан. Азыр муну жаш балдары мына көтөрүп жеп жүрөт. Бияка коз. Сен бетин тартпайбыз. Мына кыз мына жакшы көрүп сүйүп жеп жүрөт. Ушуну жебеш керек эле. Жаш балдарга зыян бул, өтө зыян. Алып коy. Ооба. Не бул? Крекер. Крекер дейт экен. Кайсы күнгө чейин жарактуу? Жок. Жок эже. Муну дагы сатпайсыз, а? Жаш балдар карап албайт эже. Жаш балдар мынагы окугуча уже сиз ченеңиз келип да эмне окуп атасыңдар? Жаш балдар эч качан карабайт. Мына жок, эмнеде чыккан күнү бар? 11.09.21 чыккан. Кайсы күнгө чейин жарактуу астына жазыш керек да өзү. Муну дагы сатпайсыз, пакетке алып салып койсо. Мектепке ушундай кытайский нерселерди алып келип сатпасак, өзүбүздүн өндүктө даярдалган жакшы эмелерибиз көп эже. Ошолорду колдоп, ошолорду сатсак, ошого дагы үйрөнөт элибиз. Окуучуларыбыз, балдарыбыз. Мына пиццаны мындай кылбаң, а? Мектеп директорун чакырып коесузбу? Мен чакырайын. Жок, эмнелерди азыр окуучулар дейбиз. Азыр биз мына өзүңүздөргө күбө болгондой Жомарт мектептин ичиндеги сатылып жаткан азык-түлүктөрдү көрсөттүк. Пиццалар айрыкча жеке фирманын пиццалары экен. Аябай кир коробкага салып алып келет, бети ачык турат. Ошону мектеп жетекчилеринен дагы суранып кетет элем. Ар бир келген товарды өзү дагы көзөмөлдөп, кандай сатылып жатат деп көзөмөлдөп койсо, себеби бул жерде 2000-3000ге жакын окуучуларыбыз окуйт.
ошолордун ден соолугу үчүн биргеликте көмөктөшсөк, бүгүнкү чыгарылышты YouTube каналыбыздан алыстабай көрүңүздөр. Сиздерге чоң рахмат. Мына биз азыр Баткен шаарындагы Айтбай Имаров мектебине жакын магазинге, Келечек магазинине келдик. Мектептен чыккан окуучуларыбыз кандай азык-түлүк алып жаткан сиздер менен бирге көрө болсок. Жакын болгондуктан балдарыбыз эмне тамак жеп атат, кандай тамак алып жеп атат, мына куртуңуздун бетин жаап койсоңуз, мына печеньеларыңызды, мына сэндвичтер азыр түшүрдүм дейт. Бек, бул качан чыккан? Жок. Канча күнгө жарактуу? Бүгүн чыккан 14 январь 2022 жыл. Бирок кайсы күнгө чейин жарактуу? Жок. Бул 3 саат эле жарактуу болот эже. Өзүнө дагы эме кылабыз. Жакшы көрүп жайт. Качан чыккан, кайсыл жерден чыккан, качанга чейин жарактуу мөөнөтү жок дейди. Муну сатпайсыз? Мыналарды сатпайсыз? Качан мөөнөтү болсо сатың. Бул жарактуу. Айрыкча жаш балдарыбыз ушуну көп жакшы көрүп жейт да. Мына дагы жок го жет. 03-12-21 чыккан. Манаңыз куксиңиз. Кайсы күнгө чейин жарактуу жок да. Ушуну жаш балдарыбыз өтө жакшы көрөт. Бул качан чыккан күнү, кайсы күнгө чейин жарактуу жок да. Каалаган эмени басып кое берет да бул жерге. Чыккан күнү бул жерге жазыш керек эже. Бул жерге. Өзүбүздөн чыккан өндүрүш. Мөөнөтү бар экен, жакшы. 22 февралга чейин. 2022 жыл. 14 апрель 2022 чейин. Булар дагы качан чыккан? 02-12-21 чыккан. Кайсы күнгө чейин жарактуу? Бул жерде 12 ай деп жазып койгон. İçinde bufet barбы? Ушундай сатылып турган мектептин ичинде? Бар. Аны да көрөбүз. Буфеттин ичинде кандай алып жатат? Кандай нерселер сатылып жатат? Себичке качан чыккан? Эже жок го ушум. Жок. Качан чыккан? Кайсы күнгө чейин жарактуу? Мынаны да сатпайсыз, Возврат классика. Өзүнө возврат класс. Мунун качан чыккан, кайсы жерде чыккан, кайсы күнгө чейин жарактуу мөөнөтү жок. Балдарыбыз бул курсак ачып турганда карабайт да мөөнөтүнүчү. Сәт алып жеп кете берет. Жарактуу бул. Көп эмелерди алсаңыздар жакшы болот. 23-кө чейин. Ойлонбой сатасыздар. Мынаны алып келген эмелерге айтасыздар. Возврат класс. Возврат класс. Анан алмаңызды бийигирээк жерге коесуз. Сизде почти что жок десем деле болот. Сэндвичтерди гана возврат класс. Балдар үчүн бирге аракет кылайлы. Рахмат. Биз азыр Баткен шаарындагы Имаров атындагы мектепке келдик. Мунун ичинде дагы буфет бар экен, магазин бар экен. Ошол магазиндерден окуучуларыбыз кандай азык-түлүк алып жатат? Сиздер менен бирге көрө болсок. Ошол наныңыздарды, жасалган азык-түлүгүңүздөрдү жерге койсоңуздар. Менин атым Батма. Көрүп атасыздар. Туурабы? Мектептин ичинде акыркы сиздер калдыңыздар, 3-чү мектеп. Бар мектептин аты чыгып көрсөттү. Эми сиздер калдыңыздар. Ошого кандай даярдалган? Бул жерден балдарыбыз, кыздарыбыз, окуучуларыбыз алып жеп атат да. Ошого көрүңүздөр. Ишмели алып Ишмели беки жабып жакшы эле турат. Бул
балдарыбыз 3-мектептин ичиндеги буфет. Бул эмне билинчик? Билинчик. Бул жерге эже качан даярдалган, сатын жазып коебуз. Бүгүнкү числосу бүгүн күнү. Бүгүн 14-январь 2022 жыл. Мыналарыңызды бир жууп койсо. Бул кайсыл жерде даярдалган, качанга чейин жарактуу мөөнөтү жок. Муну сатканыңыздарга болбойт да? Окуучуларга бүгүн анекеде экен да. Муну көрсөтүп эле коюп атат. Көрсөткөн, муну саткан. Бул эме? Бул дагы өзүңүздөр колдо жасаган, качан даярдалган, кайсы күнгө чейин жарактуу, энерге маркировка коюп койсоңуздар. Анан энерди бир жууп коюңуздар. Мен себеби ашкананын ичине кире албайм, азыр форма кийбедим. Формасы киргизген. Бул дагы кекс, өздөрү жасаган өндүрүш. Маркировка жок, бети жабып эме коюп койсо маркировка. Качан даярдалган, кайсы күнгө чейин жарактуу, станцияңыз алып берсеңиз. Книжкаңыздар барыбыр, Беринчи. Бул самса. Окуучуларыбыз жейт. Мында деле маркировкасы жок. Маркировка коюп койсоңуздар баары жакшы. Азыр. Акыркы жолу кайсыдан өттүңүздөр? Бирдей эле. Акыркы жолу өткөн күнүңүздөр Күнүмүз ауыз. Допускается в работе 2019, бул 2020 өтүңүздөр, башка жок да? 21 бар. Кана. Жылда 21 бар экен, мына. өтүшө да. 21 бар экен, ооба. Биринчи 9 ай кайсы ай? Сентябрь. Эмеден өткөнүңүздөр жок кана? Бардыгы бар Жок. Флюорография өткөнүңүздөр кана? Кагазы болуш керек да? Өткөн, мындай кагаз болуш керек. Кагаз. Мындай кагазды жоготпойсуздар. Повар. 20 өткөн, мына 21. Мынандай басыш керек да өзү. Катарына, туура. Мынандай эмеден өткөн кагазыңыздар сөзсүз болуш керек мына. Азыр ковид учурунда пневмония код туура түшүнөсүздөр, Рахмат. Сиздерде барыңыздарда бар экен, бирок башка эмелерде жок. 2021 өтүпсүздөр, 22 башкадан өтүпсүздөр, Рахмат. Мыналарыңыздарды маркировка керек экен. бир эле маркировка коюп койсоңуздар, башка эме жок. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, Батма-бат YouTube каналынын көрүүчүлөрү. 3-мектепке кирип чыктык. Ал жерде маркировкасы жок, качан даярдалган, бирок бети жабык. Кемчиликтери бар, кемчиликтерин оңдоого убакыт бердик. Калган баары жакшы, эч кандай азык-түлүк сатылбайт экен, магазини дагы жок. Көңүл буруп көргөнүңүздөргө чоң рахмат.